Ilgeri чайыттай ачылган күндөрдүн биринде элдин бардыгы өз иштери менен алегеле. Кимдир бирөө айдоо таласында жүрсө, дагы бирөөлөр мал кайтарып, башкалары билим алып жүргөн мезгилде бир гана болгонбай кылаарга иш таппай зеригип турган чак эле. Ал колундагы бир баштыкчадагы акчасын эмне кылаарын билбей, эриккенинен кимдир бирөөгө шакаба чегүүнү ойлонот. Болгонбай абдан катуу шакаба чегип, шылдыңдаганга чейин барчу. Эй, кызык, элдин баары каяка кеткен? Мага кызыксыз болуп жатса, баары тең иштеп жатканын карап кой. Эмне кылсам? Ой, тигил жакта жаркынай келатат. Азыр көңүл ачабыз. Мына. Ой, ойларым тоого чыга баштаганы, көп сүт бере баштады. Буйруса азыр бул сүтүмдү базарга алып барып сатып, үйгө азык-түлүк, балдарыма таттуу тарап алам. Үйдө бүгүн майрам болот. Ой, дейик төгүп албасам экен. Ой. Абей, бирөө түшүрүп алган го. Мейли, алып барып, ошол жактан издейин. Азыр кызыктын баары башталат. Мына сага. Ой. Караан күн ай. Эми эмне кылам? Куурабадымбы? Же сүттөн жок, же акчадан жок. Эмне кылганың булай? Ой, жаркынай, мен жөн эле тиги базарга бараткам, өтүп бараткам. Ай, болгонбай. Бул эмне кылганың карачы. Ой, жаркынай, өзүңдүн мажүрөлүгүңдүн айынан бирөөлөрдү күнөөлөгөндө качан токтотосуң? Ой, баарын өзүң төгүп алып кайра кишини күнөөлөйсүң да. Уятың барбы сенин? Болгонбай акмак. Сен тигил баштыкчаны атайын эле таштадың да. Болду, токтот. Мен сен менен айтышып отургадай убактым жок. Мен базарга шашып баратам. Кымыз ичкени баратам мен. Абей, муну. Эми куурабадымбы? Же сүттөн жок, же акчадан жок. Балдарыма таттуу тарап абада кылбадым беле. Эми эмне кылам? Айылды ары жагынан. Ой, арбаңыз, Жаркынай эже. Кандайсыз? Эмне бир жериңиз ооруп турабы я? Абенди, сен белең. Жок, оорубай эле, жакшы эле. Анда эмне ыйлап жатасыз? Тиги болгонбайдын айынан базарга сатам деп чогулткан сүтүмдүн баарысын төгүп алдым. Ай, болгонбай. Баягысын баштаган экен да. Мен анын кылыктарын угуп жүрөм. Кейбеңиз эже. Азыр бир айласын табабыз. Ай, кантип кейбең? Сүттөн түшкөн акчага үйгө азык-түлүк, балдарга таттуу тарап алайын дегем да. Эми балдарым ачка калат турбайбы, курагырдыкы десе. Ой, Жаркынай эже, камсанабыгыла. Болгонбай бул кылык үчүн айыбын тартат. Кечирим сурап, ага кошумчасында кошуп берет. Кайдагы кошумча? Сүттөн айрылып жатса, бир тамчы да сүтүм калбай калды го. Бүтүндөй айылды мазактап жаткан ушул бир шүмшүктү тартипке келтире турган эч бир жан жокпу я? Анан бул эмнени төлөп берет? Бүгүн базар токтосо, эмки базарга чейин дагы бир жума бар да. Төлөп берет. Карап туруңуз. Бүгүн базар тараганча төлөп берет. Болбосо, апенди атым өчсүн. Шорду жанымды, сен дагы шылдыңдап атасыңбы? Ой, жок. Шылдыңдаган жокмун. Менде бир ой бар. Бери келсеңиз. Бирок муну эч кимге айтпаңыз, макулбу? Макул. Сизде эски чапан, жыртык калпак барбы я? Ооба, бар. Анда калган жолдон сүйлөшөбүз. Кеттик анда. Макул. Жүрүңүз. Ой. Этияттаңыз. Жүрүңүз. Жүрү. Апендинин мүнөзү анчейин деле жаман эмес. Тескеринче ак көңүл, боорукер болот. Эгерде кимдир бирөө алсыздарды таарынтып жатканын көрүп калса, чыдабай кетчү. Болгонбайдын бул кылыгы ага жакпай калат. Ошондуктан апенди
аны өзүнүн акчасы менен жазалоону ойлонот. Ошентип апенди Жаркынайга өзүнүн сырдуу ою менен бөлүшөт. Бирок эмне болгон ой аны чогуу көрөлү. Ошол эле маалда Болгонбай базардан үйүнө кайтып келет. Эмне кылаарын билбей терезеде дагы кимге шакаба чексем деп олтурган болот. Айгымыз мыкты экен. Эмне кылсам? Кана кимди мазактасам дагы? Болгонбай, кымыска тойдум дачы. Мен сага азыр көрсөтпөсөмбү? Шашпай тур азыр. О, жараткан. Мага 100 алтын бере көр, жараткан. 99 болсо албайм. Мага туура 100 алтын керек. 100 алтын. 101 болсо да албайм. О, жараткан, бере көр, канакей. Бер. Бул байкушту бир сынап көрөйүнчү. Баштыкчага 99 алтын салып туруп, бир байкайын. Кантип актанаар экен. Ошондо кызыктын баарын көрөбүз. Бере көр. Ой, мына. Мага 100 алтын берди. О, жараткан, сизге чоң рахмат. Мына, эми санап көрөйүнчү. Кана, 1, 2, 3, 4, 95, 96, 97, 98, 99. 99. Бул кутуча баалуу кездемеден тигилсе керек. Бул бир алтынга тетедир. Ушу менен 100 болот. Кой, жолума түшөйүн. Эй, кем багал? Токто дейм. Токто. Сизге эмне керек, улуу урматтуум? Сен Кудайдан 100 алтын сурадыңбы я? Сиз эмне жөнүндө айтып жатканыңызды мен такыр түшүнбөй турам. Жок. Сен 100дөн кем болсо албайм дегенсиң. Кимден эмне алам? Же албайм, ал менин ишим. Ишиңиз жокпу? Анда буга аралашпаңыз. Сенин калпычы же калпычы эместигиңди билейин деп, мунун баарын мен кылдым. Ошол баштыкчага 99 алтынды мен салып туруп, ыргытып койдум сага. Түшүнүп атасыңбы, мен? Улуу урматтуум, мен сизден сураган эмесмин да. Мен буларды Кудайдан алдым. Жолумду тоспоңуз. Болбосо азыр Кудайга даттанып коем. Анан, сен эмне? Менин акчаларымды ошондо бербейм деп турасыңбы, я? Так ошондой. Бере албайт экенмин. Анткени бул сиздики эмес. Бул деген меники. Кандайча меники эмес, я? Анда бул жерде 99 экенин мен каяктан билейин? Ал кел. Тур. Жөн. Ой, Шүмшүк, балким мен санап жатканда сен аңдып тургансың да. Ой, бул кем багалды пайдаланайын деп жатасыз да, сен эмне мынча сөзгө келбеген көкпетсиң, я? Макул. Анда азыр экөөбүз калы сатага барабыз. Биз тынчырга ошол чекит коет. Кайдагы калы сата? Жөнчү. Кадимкиле. Айылдын этегиндеги калы сата. Жок. Андай кадырлуу адамга бул кебетем менен бара албайт экенмин. Жок. Сен ал адамды сыйласаң, неге барбайт экенсиң, я? Же эмне? Уят карып коет деп коркуп жатсаң керек да, Карасаң кебетемди, эски чапан, калпагым жыртык. Өзүңүз ойлонуп көрсөңүз. Казынын алдында мен ушул кебетем менен кантип турмаган элем. Жок. Ошондой дебейсиңби? Андай болсо, сен менин чапанымды кийип ал, а мен болсо сенин чапаныңды кийип алайын. Бул болсо башка иш. Бас. Жүрө бас бери бияка. Бас, болбатыраак. Мына баратам. Шаштырылып атат, жанатам берле. Чапан кандай экен, я? Жарашат бекен мага, я? Тебетей. Чакпа экен, я? Айтып койчу. Жарашат экен. Бас, эмне турасың? Калы сатанын үйүнө барышыбыз керек. Бол. Эмне? Калы сатанын үйүнө мен жөө бармак белем. Жок, барбайм. Анан эмне баса албайсыңбы? Кадимкидей эле алгач оң бутуң менен кадам ташта, анан сол бутуң менен кадам таштасаң? Оң бутуң менен, сол бутуң менен. Бутумда ооротпады эле. Бутум. Анын үстүндө калы сатанын үйү да тетиги айылдын чекесинде деп аттың беле, я? Макул.
Мен сарайымда эшек бар. Ошону минип ал. Бас кет. Бай эле ошентпейсиң бе? Бол. Экөө эшекке учкашып алып Калыс-атага жөнөшөт. Ал жерге келгенде баягы Болгонбай биринчи даттана баштайт. Бул деген өзүнчө сүйлөнүп келаткан. 100 алтын гана алам. Андан кем болсо албайм деп. Анан мен тамашалап көрөйүн деп мындагы баштыкчага 99 алтын салып туруп, жол коргутуп жатпаймынбы? Кана апенди, а сен буга эмне дейсиң? Ооба, бул ошол апенди да. Сен кое турчу, кайсыл ошол? Мен биринчи угайын. Айты. Улуу урматтуу Калыс-ата, ой ушуга да ишенесизби? Бул деген оозуна келген оттой берет. А неге мен буга ишенбешим керек? Кана? Ой бул деген такай жалган сүйлөйт да. Эй, сен эмне деп атасың? Я бери келчи. Токтой туруңуз. Болгонбай, токтой тур. Апенди, кана мисал келтирип берчи. Бул кайсыл жерден кандай кылып жалган айтты кана? Мисал келтире турган болсом, Калыс-ата, азыр карап туруңуз. Моул кийип турган чапанды да меники деп айтат. Ооба, албетте мен чапаным. Эй, алдагы башындагы тебетей дагы меники. Болгонбай, токтотуңуз. Мына, көрдүңүзбү? Азыр тетиги мен минип келген эшекти да меники деп айтат. Ооба, менин эшегим албетте меники. Сабыр, Болгонбай. Сен эмне? Менден күмөн санап атасың бия? Жок, албетте сиз акылдуусуз. Болгонбай. Сен аша чаап кеттиң окшойт. Сен эмне? Мени шылдың кылып атасың бия? 99 алтынды көчөгө мен ыргыткам. Тебетейим менен чапанымды апенди тартып алды. Эшегимди минип алды деп бия? Эмне? Же менден шек санап атасың бия? Жок, Калыс-ата, сиз Тилекке каршы, Болгонбай. Сен баягыдай эле экенсиң. Сен мени ишендире алган жоксуң. Ошондуктан мен сага ишенген жокмун. Жыйынтыгында сенин эшегиң апендиге айып катар өтөт. Апенди, байланып турган эшекти алып минип кете бер. Аманчылыкта жаша. Барабай. Сизге чоң рахмат. Мен анда жөнөдүм. А сен болсо, үйүңө жөө кетесиң. Мындан ары мындай адатыңды ташта. Бар жана. Болгонбай алдайм деп алданып калганын түшүнүп, башты жерге салып, белгисиз тарапты көздөй жөнөйт. Калыс-ата экөөнү узатып жатып, Болгонбайды карап, боорорүй. Эй, Болгонбай. Ал эми апенди болсо куйту Болгонбайды жазалаганына кубанып, кубанычтуу кабары менен Жаркынайды көздөй жөнөйт. Шашканынан кудуңдаган бойдон Жаркынайга замат да жетип барат. Албетте, убада кылгандай кур кол барбайт. Бирок Жаркынай апенди ага акча жана эшек менен келерин күткөн эмес. Хо, Жаркынайже, арыбаңыз, кандайсыз, жакшысызбы? Ой, апенди, кел. Келдим. Бул болсо баягы төгүп алган үстүгүстүн акысы. Келиңиз, алыңыз. Оппа. Ал эми бул болсо артымда турган эшек. Сизге Болгонбай берип жиберди. Кечирим сураганы, алдыңыздан өткөнү. Ой, ушунун баардыгы магабы? Ооба, сизге. Ой, рахмат айланайын. Ой, эчтеке эмес. Ой, эми базарга жетишемби? Ой, камсанабаңыз, базарга жетишесиз. Мына бул эшекке жүктөрүңүздү артып, базарга бара берсеңиз болот. Жолуңуз чыдыр болсун. Көрүшкөнчө. Рахмат айланайын. Ой, эчтеке эмес. Жаркынайга шакаба чеккен Болгонбайды апенди ушундай жол менен жазалоону чечет. Эл ичиндеги жакшы эл камын ойлойт, жаман өз камын ойлойт деген накыл кеп бекеринен айтылбаса керек. Андыктан ардактуу бөбөктөр, ар дайым ак ниеттүү болгула.